Амансыңар жолдаштар. Терроризмге каршы күрөш ар бир мамлекет үчүн коопсуздуктун негизги багыттарынын бири. Кыргызстанда атайын багыттагы бөлүктөрдү күчөтүү жана заманбап технологияларды колдонууга багытталган машыгуулар өтүп келет. Бүгүн да УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлү астында Асман көзөмөлү 2025 машыгуусу өтүп, комитеттин атайын багыттагы кызматы антитеррордук даярдыгын көрсөттү. Ар бирден жасап койгон. Баягы эмеге эвакуацияга бир эмес, бир 2 күн жасаш керек. Жок дегенде минимум ар бир управлениеге. Так. Машыгуунун негизги максаты атайын багыттагы кызматкерлердин дрон, робототехника жана заманбап курал-жарактар менен иштөө көндүмдөрүн өркүндөтүү. Ошондой эле чабуулдарды алдын алуу жана барымтадагыларды куткаруу боюнча аракеттерди координациялоо болуп саналат. Вот в прошлом году всего этого не было, а в этом году уже есть. А в следующем году будет уже более рациональным, более уже развитым каким-то образом. В прошлом году мы летали очень плохо, в этом году уже я очень надеюсь, что вот это всего другого я вот в прошлом году не видел. В прошлом году, помню, там маленькие вот такие вот это гранатики, гранатики, это намы, вот как здесь намы. Вот такие, да, то есть, устанавливали. А в этом году уже, видите, биз мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылган жоокерлер, кызматкерлер ар бирибиз ошол коркунучтарга, дүйнөдөгү коркунучтуу чакырыктардын бардыгына каршы турушубуз керек. Анын үчүн ушу дүйнөдөгү өзгөрүлүп аткан ар түрдүү технологияларга ошолордун артынан калбай биз да үйрөнүп барышыбыз керек. Ошол ыкмаларды, өзгөрүлгөн ыкмалардын бардыгын ар бирибиз билүүгө милдеттүүбүз. Мына ошондо гана биз мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого багытыбызды алдык. Мамлекеттин коопсуздугун сактай алдык. Же болбосо кайсы бир коркунучтар келе турган болсо, биз сактоого даярбыз деген ички сезимибизде турушубуз керек. Анын үчүн мамлекетибиз тарабынан бардык камкорлуктар көрүлөт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, акыркы эле 2-3 жылдагы биздин өзгөрүүлөрдү, куралдуу күчтөрүнө болгон мамилени. Машыгуунун жүрүшүндө роботторду колдонуу менен шарттуу административдик имаратка чабуул жасоо жана имаратты тазалоо, камикадзе дрон аркылуу унаа жардыруу, чабуул жасоочу дрон менен унаа каражатын жок кылуу, көп жолу колдонулуучу дрон жана жардыргыч заттар менен жабдылган дрондорду колдонуунун практикалык үлгүсү ийгиликтүү көрсөтүлдү. Антитеррордук машыгуунун жүрүшүндө согуштук кырдаалга жакын шарттар түзүлүп, атайын аскердик топтун ыкчамдыгы жана техника менен иштөө чеберчилиги текшерилди. Ал эми колдонулган аскердик дрондор жана роботтор Кыргызстанда Nanospace жеке компаниясы тарабынан чогултулуп жасалууда. 2020-жылы биз лицензия алганбыз, аскерлик лицензия. Ошо менен биз азыркы учурда 10 чакты уже роботтор жасап келдик. Бунун баары аскерлик роботтор. Жанагындай силер көргөндөй жанагындай зданияларды захват кылып атканда спецназтын балдары жаракат албаш үчүн ошо роботтор алдыга кирет. Бунун баары жасалган себеби бүт адамдын өлүм болбосун, адамдарга залакасы тийбеш үчүн баары жасалат. Андан көрө бир робот кетип калса, бир робот бузулуп калса, ал эчтенсе болбойт, бирок адамдын жашоосу бул эң бийик турат. Машыгуу соңунда генерал-полковник Камчыбек Ташиев аскер кызматкерлерине кайрылып, мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп жатканын белгилеп, ар кандай кырдаалдарга дайыма даяр болуу милдетин эске салды. Ал ошондой эле экстремисттик жана дискурсивдүү күчтөргө каршы күрөшүүдө аскерлердин так аракеттерин жогору баалады. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.